Саламатсыңар балдар, бардығыңарға құтман күн, тарбиялық саат сабағыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жомарттык жана кайрымдуулук. Сабактын максаты жомок менен таанышасыңар. Мазмунун түшүнүп суроолорго жооп берип, сөз байлыгыңар эркин сүйлөөңөр артат. Жомарттык, кайрымдуулук жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жомарттык, марттык, берешендик, эржигиттик, сабырдуулук, кайрымдуулук, сезимталдык, жөнөкөйлүк, ымандуулук, ырахат алуу. Жомарт падыша бирөөнүн көңүлүн оорутпаган, адилеттүү иш жүргүзгөн, зулумдук менен калыссыздыкты бүтүрүүгө жан үрөгөн бир падышаны көрө албаган адамдар адам жалдап ууландырышат. Бирок уу берген адам качып кутула албайт. Аны падышанын кашына алып келишет. Падыша ал адамдан: "Мага эмне үчүн бул ууну бердиң? Максатың эмне эле?" деп сурайт. Ал адам: "Падышам, мен сиздин жомарт адам экениңизди билемин. Душмандарыңыз мага 1000 алтын берип, сизди ууландырууну буйрушту. Акча үчүн абийиримди сатып, бул жарабас ишти жасоого мажбур болдум. Өз ишиме өзүм кыжаалатмын", деп айтат. Падыша ал адамдын 1000 алтынын алып, мамлекеттик казынага тапшырып, анан ал адамга ачууланып: "Акча, дүйнө үчүн бирөөгө жаманчылык кылууну чоң күнөө экендигин билбедиңби? Эгерде аны билген болсоң, мындай ишке кол сунбас элең. Мен сени кечирдим. Арине, инсан жамандык кылган адамдан өч албоосу, анын күнөөсүн кечирүүсү зарыл. Эгер сен берген уудан көз жумсам, адамдарым сени тытып жибермек. Ошондуктан тобо кылгын. Акчага, дүйнөгө, мүлккө көз артып, бирөөнүн өмүрүнө кастык кылбагын", дейт. Ал адам ыйлап тобо кылат. Падышадан кечирим сурайт. Коштошуп чыгып кетет. Падыша бардык жигиттерине: "Бул адамга такыр тийбегиле", деп буйрук берет. Мынакей балдар, жомарт падыша жөнүндөгү жомокту уктуңар. Силерге жактыбы? Демек, кимдин кандай жоруктары, кандай адам экендиги мынакей билинди. Антип эмесем силерге суроо: падыша ал адамды эмнеге жазалаган жок? Падыша ууну ичип бирок аман калуусунда кандай сыр бар экен? Ушуларга жооп бересиңер балдар.